Саламатсыздар, урматтуу жердештер. Бардыгыңыздар билесиздер, 21 август 2022 жылы Ульяновск областында биздин мигрант жарандарыбыз өтө чоң курска кабылып каза болушту. Көпчүлүк адамдар өз ойлорун айтып жатат, бирок бул проблема биринчи гана эмес, жана тилекке каршы акыркы да эмес. Ошондуктан бул проблеманын чечүүнүн кандай жолдору бар экенин мен айта кетсем, айдыз катары. Себеби миграция тармагында көп жылдан бери эмгектенем. Казан шаарында чет эл жарандарына укуктук жардам берүү уюмунун жетекчиси болуп азыркы убакытта иштейм. Биздин мекемеге көптөгөн улуттар келет, ар кандай мамлекеттерден. Алардын ичинен эң азы биздин Кыргызстандын жарандары. Себеби биз Евразийский мүчөсү болгондуктан бизде башка мамлекеттин жарандары проблема жок. Алардай. Ушул жерде айтып кете турган нерсе, учурдан пайдаланып. Кээ бир биздин аттуу баштуу саясатчылар айтып жатат, только кыргыздарга ушундай мамиле Россияда депчи. Бизден гана талап кылып атат. Бул туура эмес, туугандар. Мен азыр силерге факты менен айтып берейин, себеби баары салыштырмалуу да. Мен эгер биз кыргыз саясатчылар, блогерлер кыргыздардын эле проблемасын көрүп жатса, мен күнүгө ар бир мамлекеттен келген элдердин проблемасын көрүп жатам. Азыр негизги айырмасын айта кетейин. Биринчиден, биз таможенный союзга, Евразийский мүчө болгондугубузга байланыштуу биз регистрацияны 30 күндүн ичинде коебуз. Башка мамлекеттин жарандары Россияга келгенде 7 күндүн ичинде коюшат. Тажикстан менен Өзбекстан 15 күндүн ичинде коюш керек. Именно каттоо боюнча аларга 2 эсе күчтүү талап коюлган. Экинчиси, биз трудовой договордун негизинде 1 жылга андан жогору койсок болот. Ал эми башка мамлекеттин жарандары, мисалы үчүн коңшу мамлекеттерди алайын, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, алардын жарандары Россияда иштөө үчүн патент алышат. Эгер патент албаса, аларга иштегенге болбойт. Патент Россияда эң азы патент эң аз суммасы 2500-дөн 9500-ге чейин айына төлөшөт. Эгер патентке төлөбөсө, анда иштегенге болбойт. Бизде мындай нерсе жок. Экинчиден, ал патент алуу үчүн алар медосмотрдон өтүш керек. Бизге бул жакында эле чыкты. 29 декабрь 2021 жылы ошондой мыйзам чыкты. Бирок биздин адамдарда ушундай кабыл алышты. Мен ойлойм, бул туура эмес деп ойлойм. Мына мен силерге факты менен айтып бердим. Башка мамлекеттин жарандары бизден кыска мөөнөттө регистрацияга туруш керек. Эгер иштейм десе, айына акча төлөш керек. 2500-дөн 9500-ге чейин. Россиянын кайсы аймагында иштесе, ошондон зависит этет. Мисалы, эң аз сумма патент үчүн бул Чечняда. Бизде андай жок да. Медосмотру жакында киргизишти, бирок азыр баарынан талап болгон жок, ушул күнгө чейин. Өткүлө деп жатат, бирок катуу талап болгон жок. Ал эми тиги регистрация боюнча алдагы миграционный карта пайда болгондон бери мындай талап чыккан. Бирок жергиликтүү бийлик советтик менталитет менен өзүнүн адамдар деп катуу талап кылган эмес да. Ошонун негизинде Россияга келген кыргыздар дагы, өзбек, тажик, башкалар дагы мурдагы Советтер Союзунун келгендер көнүп калышкан ар кимге жасатып посредниктерге. Бирок акыркы 6-7 жылдан бери мыйзам өзгөрүп баратат. Жана катуу талап кыла башташты. Ушул жерде эң негизги проблема жатат да. Биздин тиги каза болгон жарандарыбыз, алар миграция картасын жаңы алганга алып, аны регистрациялануу үчүн границага чыгышкан, чегарага. Эмне үчүн алар ушундай шартка барууга мажбур болушту? Себеби Орусия мамлекетинде үйдүн ээлери жана жумушка алган уюмдар көпчүлүгү регистрация жасап бербейт жана эмгек келишимин беришпейт. Алар өз мамлекетине өздөрү налог төлөгүсү келбей жатышат. Ошонун кесепетинен биздин гана эмес,
бардык улуттардын жарандары тиги ортомчулукка кайрылууга мажбур болуп жатышат. Проблема ушул жерде жатат. Өткөн жылы Петербург шаарында чоң жыйналышта бул жергиликтүү мамлекеттин эң чоң бир жетекчиси айтты, биздин элчилерге, биздин өлкөнүн өкүлдөрүнө айтты, өз жарандарыңыздарга айтыңыздар, алар регистрацияга турсун деп. Ошол жерде биздин мамлекеттин өкүлдөрү Россияда айтыш керек болчу да, кечирип коесуз, биз силердин үйүңөргө келдик, силердин мамлекетиңерге келдик, биз өз жарандарыбызды Россияда регистрация коя албайбыз. Бул ошол кабыл алган жактын милдети деп ошол жерде айтыш керек болчу. Мен бул сунушту дайым айтам, тиги экс элчилерге да айтканмын Москвада, ушинтип жергиликтүү бийликтен талап кылыш керек. Мына сиздер талап кылып жатасыздар, чет эл жарандары биздин мыйзамды аткарсын деп. Макул. Бирөөнүн үйүнө барганда ал жердин үй ээсинин айтканын жасаш керек. Бирок сиздер дагы өз жарандарыңыздардан талап кылыңыздар. Себеби квартира тапшырган жана иштеген уюмдардын көпчүлүгү булар жергиликтүү уюмдар жана адамдар. Ошол жерде айтыш керек болчу. Өз жарандарыңыздан талап кылгыла. Себеби алар квартира тапшырат, регистрация кылбайт, жумушка алат, эмгек келишимин билбейт. Ошонун кесепетинен биздин гана эмес, башка мамлекеттин мигранттары дагы кор болуп жатышат. Ошону талап кылыш керек болчу. Эгер жалгыз айткандан корксоңор, жаман көрүнбөгүңөр келсе, анда коңшу мамлекеттердин, Өзбекстандын, Тажикстандын өкүлдөрүндү алып кошо барып айткыла. Себеби алардын проблемасы биздин проблемадан 2 эсе көп. Муну биздин аттуу баштуу бир саясатчы айтты, только кыргыздарга ушундай мамиле дейт. Бул жалган. Аларга кандай талап болсо, бизге да ошондой талап. Аларга бизден талап 2 эсе күчтүү. Мен жогоруда айтып кеттим причиналарынчы, себептерин. Ошондуктан бакы күйгөн отко мындай бензин куйган болбойт да. Бул жердечи болгонун болгондой айтыш керек. Биздин мамлекеттин Россиядагы эмгектенген өкүлдөрү жергиликтүү бийликтен ушул вопросту чечиш керек, кайрылыш керек. Болбосо бул проблема эч качан чечилбейт. Себеби чет эл жараны Россияда өзүн өзү регистрация кыла албайт. Бул биринчиден. Экинчи жолу. Мына мен жогоруда айтып кеттим, биздин мекемеге көп улуттан келишет. Мына Кытайлар келет. Үйдүн ээси менен келишет, регистрация кылганга. Биз болгон документтерди даярдап беребиз. Арабтар келет. Биздин кыргыздарды аз көрөсүң да. Себеби өзүң барып тиги үйдүн ээси менен сүйлөшкөндөн көрө бирөөгө акча берип койсоң, ал жасап койот. Ошого биз көнүп калганбыз да. Мисалы үчүн Кытайлар кандай сүйлөшөт? Алар квартира сыймат эткенде сүйлөшөт. Тиги регистрацияны көрсөтөт, эми орусча түзүк билишпейт. Мындай дешет. Ты такой делай дейт, регистрацияны көрсөтүп. Да, делаю десе, жашайм дейт. Нет, не делаю десе, жашабайт. Алар башкага барат. Мен өз көзүм менен көрүп жатпаймынбы? Ошондуктан мен биздин жарандарга кайрылар элем. Россия мамлекетине келгенде, эгер үйдүн ээси регистрация кылбаса, ал үйдө жашабаш керек. Эгер жумуш берген уюм эмгек келишимин түзбөсө, иштебеш керек. Мен ушул сунушумду кыргыз жарандарына эмес, бизге келген бардык мамлекеттин жарандарына айтам. Өзбектерге дагы, тажиктерге дагы, азербайжандарга дагы баарына ушуну айтам. Биз баарыбыз биригип ушундай позицияны кармасак, ошондо гана бул системаны жеңебиз. Болбосо кор болобуз. Ушул жерде дагы бир айта турган нерсе, мисалы үчүн Россиянын МВДсы бул проблема боюнча иштеп жатат. Мына Россияда эмгектенгендер билишет, акыркы 6 жылда көптөгөн адамдарды камашты. Именно бакы фальшивый регистрация кылган адамдардын көпчүлүгүн камашты. Бирок биз да аракет кылышыбыз керек да. Эки жактан аракет кылышыбыз керек. Анан бизге посол келип, же президент келип регистрация бербейт да, туугандар. Анан биз бир нерсе болсо эле чыгат экенбиз, тиги посол күнөөлүү, президент күнөөлүү депчи. Ошондон көрө өзүбүз да аракет кылалы.
Эгер регистрация кылбаса, ал үйдө жашабаш керек. Эгер жумушка албаса, иштебеш керек. Мен түшүнөм. Бирок биз ошентип акырындык менен ушул багыт менен иштебесек, биз бул теманы эч качан чечпейбиз. Албетте, параллельно биз менен бирге биздин бийлик жана башка мамлекеттин Орусияда өкүлдөрү дагы тиги жергиликтүү бийликтен талап кылыш керек. Өз жарандарыңар мен дагы ушул багыт боюнча иштегиле депчи, коллегаларын сураныш керек. Антпесе бул вопрос эч качан чечилбейт. Эмне үчүн кээ бир ойлор пайда болуп жатат, кыргыздарга ушундай катуу талап болуп жатат деп. Мен жогоруда айттым, андай эмес. Аны ойлоп көргүлө. Мисалы үчүн Россияда эмгектенген Өзбек, Тажикстан граждандары, мен жогоруда айттым, патентке төлөшөт. Алардан канча налог түшүп атат мамлекетке. А биздикилер фальшивый трудовой договордун негизинде регистрацияны узартып алып атат. Налог төлөнбөйт. Бул да бир себеп. Мен айткан сумманы минимальный налог патент үчүн 2500 рубль, максимум 9500 рубль. Ошону 12 айга көбөйткүлө. Ар бир эмгектенген Өзбек, Тажик, Азербайжан канча налог төлөйт экен Россияда? Патент менен иштеген. Эгер патент болбосо, алар иштей албайт. 3 ай жүргөнгө акысы бар. Эгер 3 айдын ичинде патент оформить этпесе, ал Россиядан 3 айга кетип туруп, 3 айдан кийин гана келген акысы бар. Себеби мыйзам бар, 90 дней из 180 дней деген. Ошондуктан туугандар, жердештер, бийлик өкүлдөрү, биз ушул проблеманы мен жогоруда айткан эки багыт менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Мен оюм ушундай. Атак мен кээ бир биздин блогерлерди көрүп калып атам, бирөө айтат, өзгөчө Москвада текшерүү болуп жатат, үйдөн чыкпай отургула дейт. Экинчиси айтат, подъездеги дейт, бабушка, дедушкаларга кайрылгыла дейт. Бул мыйзамда антип жазылган эмес да. Мыйзамда жазылган, кай жерде жашасаң, ошол үйдүн ээси жасаш керек деп. Акта кара дештин ордуна башка багыт берип жатабыз да элгечи. Ошондуктан эгер мындай миграциянын түшүнбөсөңөр, айтпай эле койгулачы, элдин башын оорутуп. Мисалы үчүн мен медицинаны түшүнбөйм, медицина боюнча эч нерсе айта албайм. Ошентип элдин башын оорутуп, туура эмес маалымат берип, анан эми анча-мынча жарандар ишенет экен да. Азыр мен унчукпай отуруп турсам, бул шамал бүссө анан эшикке чыксам болот экен деп. Мындай орустарда сөз бар, тиги подводный лодкадан кайда барасың? Эч жакка бара албайсың да. Ошондуктан туугандар, мыйзам кандай болсо, ошону сактаганга аракет кылышыбыз керек. Түшүнөм, кыйын, бирок биз гана эмес, биз башка коңшу мамлекетке келген жарандар менен бирге биздин мамлекеттин өкүлдөрү дагы жергиликтүү бийликтен талап кылыш керек. Себеби азыркы убакыттагы Россиянын мыйзамы ошондой жазылган. Ал мыйзамды Кыргызстандын элчиси же президент өзгөртө албайт. Муну Россия мамлекети гана өзгөртө алат. Ошондуктан башка мамлекетке келгенде ошол мамлекеттин мыйзамын сактаага милдеттүүбүз. Муну туура түшүнүш керек. Бирөөнүн үйүнө барганда деле үйдүн ээси эмне десе, кай жерге отур десе, ошол жерге отурасың, отурба десе отурбайсың да, туурабы? Бул жагын туура түшүнүшүбүз керек. Азыр заман өзгөрдү. Эгер биз бул